Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин акысыз юридикалык жардам борборлору жарандарга акысыз консультация жана жардам көрсөтүү үчүн мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруунун алкагында түзүлгөн. Учурда республика боюнча Юстиция министрлигинин акысыз жардам көрсөтүү 30 борбор иштеп жатат. Мына ушул борборлордон мамлекеттин эсебинен юридикалык жардам алуу укугун ар кандай турмуштук кырдаалга кабылган аялдар билеби? Зомбулукка кабылган аялдардын укугун коргоодо бул борборлор кандай роль ойнойт? Мурункуга салыштырмалуу азыркы учурда ошол кайрылгандардын да саны көбөйдү. Эң негизгиси ушул багытта биз сапаттуу юридикалык жардам берүүгө да жетиштик десем жаңылышпайм. Эсиңиздерде болсо керек, мурда үй бүлөдө зомбулук көргөн аялдар милицияга кайрылчу. Милиция болсо үй бүлө чатагына аралашкысы келчү эмес. Качан гана эрди катындын бири өлүп же жангечтиликке барганда кыймылдабаса арызды ары жөнөтпөй кармап тура берчү. Азыр абал бир топ өзгөрдү. Бир эле учурда укук коргоо органдары да, юридикалык жардам борборлору да зомбулук көргөн аял затына көмөк көрсөтүшөт. Биз үйлөнгөндөн кийин 2-3 айдан кийин күйөөм кол көтөрүп баштады. Жөн эле бир нерселерди ойлоп чыгарып эле кычыктанып ушинте берчү да. Кайненем болсо булар тукум менен ушундай кызыл камчы, мен деле ушуга чейин таяк жеп жүрөм. Бир аз чыдасаң, бала чакалуу болсоңор, балким токтотуп калар деп эле мен жошкотуп коет. Ишенсеңиз, бир жолу кабыргамды сындыра сабаганда дагы кийип чыкканга кийимим жок ишке. Халатчан, тапочкачан качып, ушу кийимимге ата-энемдикине качып бардым. Андан кийин деле канча жолу күйөөм көк ала койдой кылып сабады бир топ эле. Көчөгө айдап чыкты. Жөн эле өтпөй башымда жарып салды ошондо. Кошуналар келишип милиция чакырышты. Анан тез жардам мени ооруканага алып кетишти. Балдарым болсо ошо кошунакында ыйлап эле калып калышты да. Анан ал жактан айтышты мага кошуналар. Токмоктогу акысыз адвокат бере турган юридикалык борборго кайрыл деп. Ал жактан кайрылдым. Карасам юридикалык мамлекеттик жардам берүү борбору мага ошо адвокаттарды адвокат жагынан жардам беришти. Милицияга, сотко, арызга жазуума да жардам кылышты. Ал жактан бардыгы бекер деп айтышты, анткени мамлекеттик ошон үчүн акысыз кызмат алып атасыңар деп. Сотко барганда, милицияга барганда дагы ошо адвокат жанында жүрдү да. Кадимкидей эле карам болуп, аябай чоң жардам болду. Мурдакыга салыштырмалуу келип сабайт, чыр чыгарат. Балдарым чырылдап жүрөктөрү түшөт деп коркпойм мындай. По делу данной женщины, которая подверглась семейному насилию, у нас... Бул үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялга байланыштуу иш аягына чейин чыгарылды. Күнөөлүгү өкүм чыгып, ага ылайык күйөөсү 30 000 сом айып пул менен жазаланды. Подвергли наказанию в виде штрафа в размере 30 000 сомов в доход государства. Я думаю... Мен оюмча, үй бүлөлүк зомбулук сыяктуу кылмыштар мындан ары жазасыз калбайт. Жана үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жаткан жарандарга жакшы стимул берет. Акыркы убакта көп адамдар биздин акысыз юридикалык жардам борборубузга кайрыла башташты. Кээде өздөрү келишет, кээде жакын туугандарын алып келишет. Биз аларга алгачкы юридикалык кеңештерди беребиз. Эгерде биздин кардарлардын статусу бизге туура келсе, координаторлор иш жүргүзүүгө мамлекеттин атынан адвокат дайындап беришет. Жабыркаган тараптын кызыкчылыгын адвокат коргойт. Айрыкча акча каражатына күйөөсүнө көз каранды болгон аялдарга акысыз адвокат алуу бул чоң мүмкүнчүлүк. Аялдардын кызыкчылыгын коргоодогу негизги көйгөйлөр биринчи өздөрү үчүн кооптонуусу. Эгер күйөөсү жазасыз калса, анда ал укук коргоо органдарына арыздангандыгы үчүн аялына ого бетер жинденет. Мындай мүнөздөгү аялдарды укук коргоо органдарына билдирүү керектигине ынандыруу өтө кыйын. Биринчиден алар финансылык жактан көз каранды. Экинчиден адвокаттын кызмат төлөмүн бардыгы эле төлөй албайт. Ушул себептен биздин борбор акысыз иштейт. Азыркы убакта мындай борборлорду өлкөбүздүн бардык аймактарында ачууга аракет кылып жатабыз. Охватить наше государство. Мыйзам үй бүлөдөгү зомбулуктардын төмөндөгү формаларын аныктап берет. Физикалык зомбулук. Үй бүлөнүн бир мүчөсүнүн экинчи бир мүчөсүнө атайлап денесине таасир этүү, бир жака баруу келүү эркиндигинен, турак жайынан, тамак ашынан, кийиминен ажыратуу же чектөө, оор жумуштарды кылууга мажбурлоо, ошондой эле багуу жана кам көрүү милдетинен четтеп качуу.
психикалык зомбулук. Ар намысты жана кадыр баркты атайлап басынтуу, саламаттыгынын бузулуусуна алып келүүчү иш-аракеттерди жасоого мажбурлоо. Ошондой эле өсүп жетилгендердин алакка катышка болгон укугун чектөө. Экономикалык зомбулук. Үй бүлөнүн бир мүчөсүнүн үй бүлөнүн экинчи бир мүчөсүн багып күтүү боюнча милдетин атайын аткарбаганы. Ошондой эле ишеним берилген жактын ишенген жактын зыянына мүлктү же кирешелерди же каражаттарды мыйзамга ылайык колдонуу же кожоюндук кылуу укугунан атайлап ажыратуу же чектөө. Тоотпогон мамиле. Үй бүлө мүчөлөрүнө жана аларга теңдештирилгендерге кам көрүү милдетин атайлап аткарбоо. Азыр Бишкек шаарында, областтарда аялдар үчүн кризистик борборлор иштеп жатат. Ар кандай зомбулукка кабылган аялдар кризистик борборлордо. Алар юридикалык жардам алуу үчүн кимге, кайда кайрылышаарын билишеби? Үй бүлөлүк зомбулуктун эми түрлөрү аябай эле көп. Мына ошонун арасынан кыздар жана аялдардын аябай көбүрөөк зап калганы бул укуктук жактан. Негизинен эле ошол өзүнүн никесин катталбай калгандыгы, балдарына керектүү документтерди жасай албай жаткандыгы, жана ошондой эле мүлккө болгон укуктары, бизнеске болгон укуктары жана бир нече ошол үй бүлөгө тиешелүү болгон мындай ошол ажырашуу процесси болуп калган учурлар дагы бар. Анан урду соктуу ушундай кемсинтүү мезгилинде ошол укуктук жактан өзүнүн сабатсыздыгын көрсөтүп келишет да. Анан ошол мезгилдерде ошол укуктук жактан кайрылуулар аябай көп. Анан аларга биздин юрист ошол мыйзам боюнча атайын кеңештерди берет, өздөрүнүн укуктарын коргош боюнча кандай кайсыл жакка кайрылса болот, арыздарды кантип жазса болот. Анан ушул зордук зомбулукка кабыл болгон аялдардын жана кыздардын бардыгы эле мисалы ажырашууга же кандайдыр бир башка бир мындай акыркы чекке барбайт. Ошол бул борборго келгенден кийин биринчиден өздөрүнүн билимин өркүндөтөт, экинчиден ошол укуктук жактан маалыматтуулугун жогорулатат жана ошол үйдөгү, үй бүлөдөгү жана коомдогу өзүнүн ролу тууралуу толук маалыматты алышат. Эгерде өздөрүнөн кеткен кемчиликтер болсо аны оңдоого аракет кылышат. Негизинен бул борбор ошол үй бүлөлөрдүн ажырашуусуна же ошондой эле мына ушундай мындай чет акыркы бир мындай абалга дуушар болбой калышына алдын ала чара көрөт да. Зомбулукка кабылган аялдар албетте алгач юридикалык жардамга муктаж. Мындай жардамды аймактык юстиция бөлүмдөрү көрсөтө алабы? Юстиция башкармалынын областык башкармалыктарынын алдында калкка акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлору бар. Бүгүнкү күндө алардын саны 30ду түзүшөт. Алар мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча акысыз укуктук консультациялык кызматтарды көрсөтүп келүүдө. Ал жерде атайын адвокаттардан турган график, окутулган адвокаттардан турган график бар. Жана ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин ошо юстиция башкармалыгынын адистеринин тобунан турат дагы бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. Быйыл болсо тилектештик автобусунун алкагында ошол эле учурда теңдик нуру долбоорунун алкагында ошол багытталган аялдардын жана кыздардын укуктарын басмырлоого эч кандай бир жол бербөө боюнча атайын биз адвокаттарды тандап алып, 25 адвокаттын ичинен 11 адвокат тандалып алынып, тилектештик автобустары менен чыгып атат. Купуялыктуу сактоо боюнча мисалы адвокат атайын бул лицензия алууда дагы мыйзамдарды, жарандардын укуктарын сактоо, алардын кепилдиктери боюнча, аларды жашыруун маалыматтарды жарыялоо мыйзам жоопкерчиликтери бар боюнча атайын суроолордон, даярдыктардан өткөн. Негизинен адамдын жеке жашоосу айрыкча аялдардын же жаш кыздардын жанагы бир басмырлоо зомбулукка кабылганда бул купуялыктуу талап кылат. Жана ошол эле жаш өспүрүм кыздын жанында келечегине доо кетпеш үчүн мунун бардыгы мыйзамдар боюнча сакталыш керек. Жарандарга биз буга чейин да кайрылып келебиз. Адамдын укугу бул коомдо, бул кайсы гана коом болбосун, бул адамдын укугу биринчи кезектеги нерсе. Ал кол тийбегестик жана адам төрөлгөндө кошо келет. Бир бейбаштык, бир акылдан сыртка чыккандык, айрыкча бирөөлөргө зомбулук укугун бузуу бул мыйзам жоопкерчилигине алып келе турган баары билиш керек. Өлкөдөгү ар бир адам кол тийбестикке укугу бар. Ал Кыргыз Республикасынын конституциясында так көрсөтүлгөн. Эч кимди кыйнаганга, кайгыга салганга акысы жок. Ар бир адам уникалдуу, кайталангыс инсан экенин, бул дүйнөгө бактылуу жашап өтүүгө келген экенин билүүсү зарыл. Бактылуу аял заты гана бактылуу балдарды тарбиялап чоңойто алат. Кандай болгон күндө да аял заты зордук зомбулукка баш ийип, көнүп жашабашы керек.
Эгерде силер же силердин жакындарыңар үй бүлөлүк зомбулукка кабылган болсо, социалдык коргоо боюнча маалымат берүүчү байланыш 117, кыйын турмуштук жагдайда калган адамдарга, анын ичинде үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга социалдык колдоо көрсөтөт. Иш сааттары 9:00-дөн 18:00-га чейин күн сайын. Мобилдик номерлерден чалуу толук акысыз. Тынымсыз байланыш 112, сактоо кызматы. Иш сааттары 8:00-дөн 20:00-га чейин, жекшемби дем алыш. Мобилдик номерлерден чалуу толук акысыз. Балдар үчүн ишеним телефону 111. Балдарга карата ташпоор мамиле жана зомбулук болгон учурларда психологиялык жардам көрсөтүү. Иштөө убактысы күнү-түнү. Мобилдик номерлерден чалуу толук акысыз. Эгерде сиз юристтин акысыз жардамына муктаж болуп атсаңыз, 0770 45 91 17 номерлерине кайрылсаңыз болот. Сизге акысыз юридикалык кеңеш алуу, мамлекеттин эсебинен адвокат жалдоо боюнча толук маалымат берилет. Ошондой эле Кыргызстан боюнча акысыз юридикалык жардам борбору иштейт. Алардын даректерин, байланыш номерлерин укук жардам gov.kg сайтынан тапсаңар болот.